Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы болсо, анда кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта уйгак деген темада жат жазуу жазабыз. Бүгүнкү сабакта балдар текстти конкой бугуу менен анын маанисин түшүнөсүңөр. Текстте сынатор сөздөрдү табасыңар. Уккан сөздөрдү катасыз, таза, сулуу жазууга умтуласыңар. Анда сабактын алтын эрежеси менен таанышып алгыла балдар. Текстти конкой бугабыз, маанисин түшүнөбүз, сулуу, катасыз жазууга аракет кылабыз. Сынатор сөздөрдүн астын сызабыз, тыныш белгилерди туура коебуз, сөздөрдү муунга бөлүп ташымалдайбыз. Жаңы сүйлөмдөрдү жана энжили зата добуштор катышса, аларды баштамга менен жазууну унутпайбыз. Жана созулма үндүүлөрдүн жазылышына маани беребиз балдар. Алгач мен силерге текстти окуп берейин. Силер конкоюп маанисин түшүнгүлө. Уйгак нымдуу жерге чыгат. Жалбырагы калдайып чоң болот. Өзөгү жоон келет. Тоголок баш байлайт. Башында ичке кылканча болот. Ал көзгө түшсө зыяндуу, андан сак болуш керек. Тамыры узун. Бул өсүмдүктү көбүнчө уй, кой, эчки жейт. Уйгакты аралап басканда адамдын кийимине жабышып, абдан жүдөтөт. Ошондон улам уйгактай жабышып деген лакап калган. Балдар, текстти түшүндүңөрбү? Уйгакты биз көрүп эле жүрөбүз. Кийимдерибизге жабышып, көп эле бизди жүдөтүп атат, балдар. Анда жат жазуубузду баштайбыз. Дептер, ручкаңарды алып чыгып, даярдап, бүгүнкү числону жазабыз. 5-тин айынын 27-си. Чейректик жат жазуу. Тема уйгак. Баарыңарга ийгилик, балдар. Биринчи сүйлөм. Уйгак нымдуу жерге чыгат. Уйгак нымдуу жерге чыгат. Уйгак нымдуу жерге чыгат. Сүйлөмдү текшергиле. Уйгак нымдуу жерге чыгат. Кийинки сүйлөм. Жалбырагы калдайып чоң болот. Жалбырагы калдайып чоң болот. Жалбырагы калдайып чоң болот. Сүйлөм текшергиле. Жалбырагы калдайып чоң болот. Кийинки сүйлөм. Өзөгү жоон келет. Өзөгү жоон келет. Өзөгү жоон келет. Сүйлөм текшергиле. Өзөгү жоон келет. Кийинки сүйлөм. Тоголок баш байлайт. Тоголок баш байлайт. Тоголок баш байлайт. Тоголок баш байлайт. Сүйлөм текшергиле. Тоголок баш байлайт. Кийинки сүйлөм. Башында ичке кылканча болот. Башында ичке кылканча болот. Башында ичке кылканча болот. Сүйлөм текшердиңерби? Башында ичке кылканча болот. Кийинки сүйлөм. Ал көзгө түшсө зыяндуу.
көзгө түшсө зыяндуу. Ал көзгө түшсө зыяндуу. Сүйлөмдү текшергиле. Ал көзгө түшсө зыяндуу. Андан сак болуш керек. Андан сак болуш керек. Андан сак болуш керек. Андан сак болуш керек. Keyinki сөйлем. Тамыры uzun. Тамыры uzun. Тамыры uzun. Бул өсүмдүктү көбүнчө уй, кой, эчки жейт. Бул өсүмдүктү көбүнчө уй, кой, эчки жейт. Бул өсүмдүктү көбүнчө уй, кой, эчки жейт. Сүйлөм текшергиле. Бул өсүмдүктү көбүнчө уй, кой, эчки жейт. Тыныш белгилерди маани бергиле. Кийинки сүйлөм абзацтан башталат. Уйгакты аралап басканда адамдын кийимине жабышып абдан жүдөтөт. Уйгакты аралап басканда адамдын кийимине жабышып абдан жүдөтөт. Уйгакты аралап басканда адамдын кийимине жабышып абдан жүдөтөт. Адамдын кийимине жабышып абдан жүдөтөт. Сүйлөмдү текшергиле. Татаал сүйлөм экен. Уйгакты аралап басканда адамдын кийимине жабышып абдан жүдөтөт. Кийинки сүйлөм. Ошондон улам уйгактай жабышып деген лакап калган. Ошондон улам уйгактай жабышып деген лакап калган. Ошондон улам уйгактай жабышып деген лакап калган. Сүйлөмдү текшергиле. Ошондон улам уйгактай жабышып деген лакап калган. Жазып жетиштиңерби балдар? Анда текстти башынан баштап чогуу текшеребиз. Уйгак нымдуу жерге чыгат. Жалбырагы калдайып чоң болот. Өзөгү жоон келет. Тоголок баш байлайт. Башында ичке кылканча болот. Ал көзгө түшсө зыяндуу. Андан сак болуш керек. Тамыры uzun. Бул өсүмдүктү көбүнчө уй, кой, эчки жейт. Уйгакты аралап басканда адамдын кийимине жабышып абдан жүдөтөт. Ошондон улам уйгактай жабышып деген лакап калган. Балдар жетиштиңерби? Туура жаздыңарбы? Тыныш белгилерин туура койдуңарбы? Азаматсыңар. Анда бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла балдар.